негизги 3 маселеге токтолдук. Сиздер айтып аткандай, порог 3%, 1 миллион сом жана форма 2. Форма 2 убагында Өмүрбек Чиркешевич күбө жакшы ойлор менен кабыл алынган. Алда талаш болгон, бирок ички миграция 10 жылдап, 15 жылдап Бишкекте чүйдө жашаган нарындык, оштук же жалал-абадтык же көлдүктөр алар кантип шайлоого барат, алардын укугу эмне болот деген жакшы ой менен биз ушуну кабыл алганбыз. Тилекке каршы андан аша чабуу пайдалануу кечеги окуялар, 15-жылкы окуялар көрсөттү. Биз азыр дагы талаш бар, анда алардын укугу эмне болот, студенттердин укугу эмне болот деген талаш бар. Бирок ага карабастан биз форма 2-ни жокко чыгарууга биз аргасыз экенибизди турмуш көрсөтүп атат. Бул 500 000 шайлоочунун ташылганы, шайлоодон бир күн мурда жанагы шайлоо участкына жете албайм, ооруп атам, төшөктө жатам дегендердин дагы нормасы бар. Бир күн мурда шайланыш керек, 2 күн мурда. Ал дагы 100 000 шайлоочу шайланган. 100 000 деген бул дагы бир эле шайлоо башталды эле ошо 3 партиянын чөнтөгүнө түшкөн. Андан кийин 500 000, 400 000ге жакын адими ресурс, значит 1 миллион шайлоочу 3 партиянын чөнтөгүндө. Андан сырткары акча башка нормалар менен албетте 107 мандатты 3 партия алып койду, 13 мандатка 13 партия салгылашты. Бул деген теңсиздик, бул деген эркин атаандашуу эмес, бул деген басмырлоо. Биз ошого каршы жок дегенде ушул 3 тез аранын ичинде ушул 3 норманы киргизишибиз керек. 3% себеп дегенде 1% деген мен пайызы жок болсо, 0 болсо деле колдомокмун. Бирок партиянын ичинде, то есть парламенттин ичинде ушундай көз караштар бар. Жок дегенде 5 деген талаш бар. Биз 3тө турабыз азырынча. Сиздерден колдоо күтүп атабыз. Бүгүн площадка түзүп бергениңиздерге чоң рахмат. 3 менен биз бүгүнкү күндө мыйзамды биринчи окуудан комитеттен араң өткөздүк. Эртең пленарка болот, андан өткөзүп, анан экинчи, үчүнчү окуудан тез аранын ичинде өткөзүп берсек, Центральный избирком ушуну күтүп атат. Шайлоону жарыялаганга булар дагы милдеттүү тез арада жарыялаш керек. Биз буну менен чек болбошубуз керек. Келечекте биз жана сиздер азыр презентация кыласыздар, жанагы презентация кылабыз деп атасыздар. Түз шайлоо. Бийликтин ээси бирден бир эл. Элдин шайлоо укугун биз алып койгонбуз. Депутаттарды шайлоо биз списокты шайлайбыз. Тегебаев менен Сулаймановдун сунуштаган списогун. Андай болбош керек. Анда матнатныйдын бир алмаштыруу жолу бул списоктогу кандидаттарга түз шайлоо. Биз ошону өткөзүш керек. Бул мыйзамды биз сунуштаганбыз. Ал дагы асылып турат, даже комитеттен каралган эмес. Жарым жылдай асылып турду ошол жерде. Бүгүнкү күндө турат. Буга дагы каршы болушкан. Келечектеги 7-соттун депутаттарынын негизги эң биринчи мыйзамы ушул болуш керек. Эгер биз ошо парламентке жетсек, биз ушуну өткөзгөнгө аракет кылабыз, өткөзөбүз. Андан ары жергиликтүү бийликтин айыл өкмөттөрдү түз шайлоого барышыбыз керек. Шаардын мэрлерин түз шайлоого барышыбыз керек. Ал эле эмес, мектептин директорлорун, ата-эне менен мугалимдер коллективи шайлаш керек. Биз элге шайлоо тандоо укугун кайтарып бербесек, ушул көрүнүш боло берген. Буну көрүп атабыз. Бул жерде баарыңыздар жакшы билесиздер. Эмне үчүн бүгүн эле Сулайманов айтып калды деген көз караштар дагы жок эмес. Мен дагы ошо 10 жылдан бери ошо саясатта жүрүп, ошолор нормаларга добуш бергендердин биримин. Тилекке каршы ошол мезгилдерде да каршы болуп, аздык кылып келгенбиз. Үнүбүз катуу чыкпаса дагы бүгүн катуураак чыгып атканы мына тарыхта акыркы күндөрү болуп аткан окуялар бизди андан ары эсе чыңалтып, бизди шыктандырды. Менин тарыхый миссиям эртеңки 7-созувга прогрессивдүү жаштарды алып келип, ошолорго мынау тоскоолдуктарды жеңилдетүү.
бир эле бир болдан эмес, башка партиялардан, бүт жактан прогрессивдүү күчтөр парламентте болсо, толук ишенем, андан аркы мына пландардын баары ишенет. Биз шайлануу маданиятын калыптандырбасак, бизде алдыга жылыш болбойт экен. 5% дегендерди биз бүгүнкү күндө алар менен ар бир менен сүйлөшүп атабыз, тилекке каршы бир аз алар көпчүлүк болуп атат чындыгында. Палатанын ичинде көпчүлүк. Негизги маселе президентте же премьер-министрде эмес экен. Маселенин баары парламент экен. Чындыгын айтышыбыз керек. Ошол парламенттин өкүлү катары биз парламент алсыз, парламент биз кошаматчы, биз парламент биз ушундай иштерге көнүп алыппыз. Чындыгында мен көргүм келет келечекте прогрессивдүү, акылдуулук, таза жаштарды. Ошон үчүн ушул шарттарга барып атам. Рахмат силерге.